Жаз жарыш, күз күрөш демекчи, жаздын келиши менен жергиликтүү тургундар чарбактарына алма жана алмуруттун көчөттөрүн отургузууда. Талас шаарынын базарында азыркы учурда Кадамжай районунан алма алмуруттун көчөттөрү менен уруктары келген. Аларды кандай маалда кантип туура отургузуу тууралуу сатуучулар маалымат берди. Кокон глястар, могул баткен өрүк, крипсон, ар кандай сортторун алып келебиз. Анан болгондо быйыл кичине баазы былтыркыга караганда өйдөрүк болуп атат да. 20 сом, 30 сом көбүрөөк. Анткени эмнеге баа өзү быйыл негизи көтөрүлүп кетпеди, ошого жараша болуп атат. Анан биз 120 сомдон сатабыз. 120-130 сомдон. Анан көп алгандарга бир аз түшүрүп берип атабыз. Сары превосходнак бойка деген алма. Бул аябай жакшы сакталат, семеренкадай. Көчөттөрдү ошо Ноорузтан кийин башташ керек да. Аракет кылып, эле жерден тоң кетер менен тиксе бул негизи жакшы. Жакшы неме болот өскөнү. Бирок ошо апрелдин ичи майга чейин тигип койсо жакшы болот да. Мына узун тамырды негизи кыркат экен. Мындайда кыркып эле тамыры капталга жайылыш керек. Болбосо ылдый кетет. Анан биягы могу түз устоолу өйдө кетет. Ошо түз устоолун дагы алып коет да, мындай кылып форма бериш керек да алмага. Мындай капталга жайылыш үчүн. Учурда базарда алмуруттун көчөттөрү бир даанасы 220 сомдон, алманын көчөттөрү 120 сомдун тегерегинде сатылууда. Чынар Райымбекова дагы жаздын келиши менен көчөттөрүн сатып баштайт. Быйыл дагы өзүнүн үйүнүн короосунда өстүргөн гүлдөрдүн көчөттөрүн жана уругун сатыкка алып чыккан. Эшиктин гүлдөрү берди. Тюльпандар гүл ачайын деп келатат. Бир даанасы 25 сомдон. Буларды күзүндө эшикке тигип коюп, эрте жазда алып чыгып сатабыз. Булар розалар. Розанын 4-5 расцветкасы бар. Быйыл роза былтыртан бери кымбат, бир штугу 100 сомдон болуп атат. Розанын дагы виющий роза деп коет. Бул кеч күзгө чейин гүлдөй турган сорту. Бордовый сорту бар, малиналар бар, георгина, гортензия, карагат. Карагаттын бир даанасы 150 сомдон. Кызыл карагат, кара карагат бар. Гортензия белый актары бул. Булар кеч күзгө чейин гүлдөйт. Булардын штуктары мындай бир түбү 500 сомго жерин. Кандай гана көчөт болбосун, анын түшүмдүүлүгү жана биздин климатка ыңгайлашып өсүп кетиши маанилүү. Ошол себептен башка облустардан келген көчөттөрдү өрөөнүбүзгө отургузууда түшүм берүү жагынан айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бирок мол түшүм алуу үчүн жаңы отургузулган көчөттөрдү жакшы карап, сугаруу иштерин өз убагы менен жүргүзүү абзел. Чынар айым жыл сайын гүлдөрдүн көчөттөрү келери менен базарга келип, уруктарын алып турат. Быйылкы жылы роза гүлдөрүнүн көчөттөрүн отургузууну чечкен. Жылына жок дегенде розадан бир 10 түп, 10-15 түп алып келип жаңырта берем да булам. Мурунку розадан азыр анткени роза гүлдүн ар бир сорттору сонун чыгып атпайбы? Мурункудан да сорттору жакшы болуп, сортовойлор чыгып атат. Суудан калтырбай, түйүн жумшартып коюп эле жазында жумшартып койсоң жакшынакай эле көктөп калат. Болду ошо менен эшиктин алдын көркү дагы роза да. Башка гүлдөр алар бир гүлдөйт дагы кайра гүлүн бүтөрүп коет. Мисалы үчүн тюльпан алсаң, нарцисс, булардын баары жазкы гүлдөр дагы эрте эле гүлүн бүтөрүп коет, түскө чейин турат. Бул кар түшкөнгө чейин гүлдөйт. Кыштын гамын жазда көр демекчи, учурда базарларда сатылып жаткан көчөттөрдү алууда. Анын биздин климатка ыңгайлашып өсүүсү үчүн арубак көңүл буруп, убагында сугарып, керектүү витаминдерди берүү маанилүү. Сеймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары, Атайын таңкы талас маалымат музыкалык программасы үчүн.